болбойт. Бүгүнкү сабакта силер балдар мекенчилдикке, эли жерин сактоого, улуунун эмгегин барктоого, даңазалоого тарбияланасыңар. Düşmandan kalkanç болгондордун бири Чеке Узаков. 1916 жылы Тоң районунда молдонун үй бүлөсүндө туулган. Билими 4 класстык болгон. 1941 жылы улуу ата мекендик согушка өз эрки менен барган мекенчил эр заматтардан болгон. Атасы жалгыз уулуна согушка кетип бара жатканда мындай деп айткан: эгерде ок тийсе артты көздөй жыгылбай астыны карай жыгыл деп акыл кебин айтып, ак батасын берип кан майданга узаткан экен. Чеке Узаков согуш убагында 14 немисти түрүлөй кармап келгендиги үчүн баатырлык берилет дегени менен ал иш штабка жетпей калган. Немистердин чабуулунда башынан жана бутунан жаракат алган. Аскердик чини лейтенант жана Вызовдун башчысы болгон. 1946 жылы согуштан өз мекенине аман эсен кайрылып келген. Колдоруна курал алып, мекенди коргоого аттанышкан. Согуш талааларында көрсөткөн эрдиги үчүн кыргызстандык 73 жоокер, анын ичинен 13 Кыргыз Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктоолошкан. 100 миңден ашык жоокер СССРдин орден медалдары, 34 жоокер 3-даражадагы даңк ордени менен сыйланышкан. Кырбашев Курманбек 1920 жылы 1-январда Балыкчы районуна караштуу Карашар айылында туулган. Ошол убакта кыйынчылыкка карабай 7 класстык билим алган жана Токмоктогу айыл чарба техникумунун ветеринария адистигин аяктаган. 1940 жылы советтик армиян катарына чакырылып, аскердик милдетин аткарган. Ошол убакта улуу ата мекендик согуш башталган. Салаш учурунда колунан жаракат алып, госпиталга дарыланып, согушка кайра кеткен. Көп аталар, көп энелер көрбөй калган баласын, көп жесирлер өңдүү жездей, санга бөлүп санасын, согуш десе, соктей түшөт, козго бески жарасын, тынчтык ишин коргот албас, сак бололу, сактангандай көзүбүздүн карасын. 1941 жылы согушка барып, 1945 жылы согуштан кайткан. Чоң атам согушка жөө аскерлеринин командир отделениясы болгон. Согуштан оң колунан жаракат алып, экинчи топтогу майып болгон. Мекенине 1945 жылы кайтып келген. Асмугулянка, молдаванка, отвечала парню лад, партизанский, молдаванский. Собираем мы отряд, нынче рано партизаны. Да покинули родной, ждет тебя дорога, партизанам лес пустой. Раскудровый клен зеленый лист звездой, я влюбленный, смешанный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудровый, да раскудровый разной. Каргыш согуш канча жанды жалмады, каргайтаны өлгөндөрдүн жарлары, каргайтаны кара кийген энелер, кайрагын көрбөсүнчү балдар. Баары алып келди жеңиш майрамы, бактар гүлдөп тегиз меме байлады, тургуй көккө туюк чекет салды да, тынчтык бузуп тыным албай сайрады. Мейли, тургуй бустун тынчтыкты, көргүн келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таңдык соңку жаратты. Согуш бүттү, тынчтык күндү. Менин чоң атам Жамангулов Сансызбай 1903 жылы Тоң районуна караштуу Алабаш айылында төрөлгөн. 1916 жылы 13 жашында элдин башына түшкөн үркүндө да башынан өткөргөн. Ошондон улам колхоздун жумуштарын аткарган. 1941 жылы 38 жашында элге түшкөн оор мүшкүл согушта 38 жашында согушка катышкан. Анда өзү гана эмес, 3 тууганы менен кошо катышып, 1941-47 жылдары 2 тууганы жана өзү согуштан кайтып келген.
чоң атам көптөгөн медалдар, ордендерди деп сыйланган. Чоң атам көп балалуу болгон. Анын ичинен эң кичүүсү менин атам. Чоң атам деген чоң атам өз өмүрүн согушка, мекенине, элине арнаган үчүн мен чоң атам менен сыйлыктанам. Сооронбай Турсуев алакан. Балам мына төшөгүнөн турду бат, моюнумдан кучактады булдурап. Алаканын өптүм дагы баламдын, тээ согушту ойлоп тынжырап. Самак эле менин досум сырдашкан, укмуш болчу, күлкү менен ыржактан, ызылдаган октор тына калганда, өркүлгүгө бизди өлүп чыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 мынжал кичинекей калган. Самак аны өп аптыга, улутунду балакаттай жакшына, ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Мен чоң атам Исмаилов Поручур, Экинчи Дүниөлүк согуштун катышуучусу жана ардактуу ардагери. 1914-жылы Тоң району Актырак айылында туулган. Чоң атам балалык кезин жашоонун кыйынчылык учурунда өткөздү. 14 жашында колхоз совхоздорду уюштуруп, негиздеген өз салымын кошкон. 1941-жылы Улуу Ата мекендик согушка аттанган. Согуштан бир бөлүмдүн башчысы жана сержант чининин ээси болгон. 1943-жылы мойнуна ок тийгенине байланыштуу өз ата мекенине кайтып келген. Жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Көз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолбош жүрөк жоокерлердин жарааттарын таанышкан. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Анын сыңарындай менин да чоң атам Улуу Ата мекендик согушка катышкан. Ал Акаев Чоро 1925-жылы Тоң районуна караштуу Калгагар айылында жарык дүйнөгө келген. Ал 15 жашынан 18 жашына чейин Туура Суу айылында дүкөнчү болуп эмгектенген. Мекенине болсо 1946-жылы кайтып келген. Бул болсо медалдары, муну болсо мына балдар, бүгүнкү күнү улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул күндөрдү алып келген аталарыбыздын эрдиктерин унутпашыбыз керек. Бул жеңишке согушка баргандар эле эмес, тылда да эмгектенген ата энелерибиздин эмгектерин эч качан унутпай, аларга таазим кылып, эстеп, муундан муунга өткөзүшүбүз ар бирибиздин милдетибиз.